Allah Taala'nın meni жақсы көргөндүгүнү кантип билемин деген суроого мындай деп айтат элек. Allah Taala сизди жақсы көрөбү, жаман көрөбү билгиңиз келсе, өзүңүздөгү ушул нерсеге бир карап көрүңүз. Allah Taala айтат: "Азиллатин алал муъминин." Мусулмандар үчүн, момундар үчүн анын кичпейилдиги бар. Мусулмандар жақсы көрөт. Мусулмандар үчүн анын жүрөгү таза, кичпейилдиги бар. Аларга жаман сөз тийгизбестен, аларды кемсинтпестен, ал адамда, Алла Таала жақсы көргөн адамда ушундай өзгөчө бир сыфат бар экен. Ошондуктан бир ойлонуп келиш керек. Оронгондордун бардыгы жаман, сакалчандардын бардыгы жаман, мусулмандардын бардыгы жаман, намаз окугандардын бардыгы жаман деп айткандар бир ойлонуп көрүңүздөр. Алла Тааланын ушул айткан сыпатына киресиздерби, кирбейсиздерби? Алла Таала өзү жакшы көргөн адамдарды мусулмандарды жакшы көрө турган кылат экен. Жаман көргөн адамдар, Алла Таала кимди жаман көргөн болсо, алар мусулмандарды да жаман көрөт. Бунун коркунучу эмнеде? Алла Таала жаман көргөн болсо, жөн эле таштап койбойт. Ага балким бардык нерсени берип коюшу мүмкүн, дүйнөнү бериши мүмкүн, авторитетти бериши мүмкүн, бирок ал адамдын акырети, акыбети начар болот. Ошондуктан Алла Таалам кээде инсанды каалашынча жамандыгын кыла бер деп чектен чыкса дагы таштап койгондугуну эске алыш керек. Алла Таалам баарыбызды кемчиликтен, күнөөдөн өзү сактап калсын.